20 бөлүм. Бир жылдан кийин падышалар согушууга чыга турган кезде Жояб өзүнүн аскерлери менен чыгып, амондуктардын жерин талкалай баштады. Анан Рабе шаарына келип, аны курчууга алды. Дөөт болсо Иерусалимде калган. Жояб Рабени каратып алып, аны талкалады. Дөөт алардын падышасынын башынан таажысын алды. Ал таажынын салмагы 1 талант алтын, анын үстүндө кымбат баалуу асыл таштар бар эле. Таажыны Дөөттүн башына кийгизишти. Дөөт шаардан өтө көп олжа алып чыкты. Ал шаардагы кишилерди алып чыгып, ара, чот жана балта менен оор жумуштарды иштетти. Дөөт амондуктардын баардык шаарын ушундай кылды. Анан бүт эли менен Иерусалимге кайтты. Ошондон кийин Гезерде пелиштиликтер менен согуш башталды. Ошондо хушалык Сипхай Репа тукумунан болгон Сыпайды өлтүрдү. Алар багынып беришти. Пелиштиликтер менен дагы согушушту. Ошондо Жайырдын уулу Элханан токуучу куралдын баканындай найза көтөргөн Гаттык Галияттын бир тууганы Лахмени өлтүрдү. Гатта дагы согуш болду. Ал жерде бир узун бойлуу киши бар эле. Анын буту колунда 6 манжасы, бардыгы 24 манжасы бар эле. Ал да Репа тукумунан болгон. Ал Исрайылды шылдыңдаган, бирок Дөөттүн бир тууганы Шиманын уулу Жонатан аны өлтүргөн. Булар Гаттагы Репа тукумунан эле. Алар Дөөттүн жана анын кызматчыларынын колунан өлүштү.